Мектептин окуучуларынын көптөн күткөн тилеги орундалып, жаңы салынып жаткан спорттук залдын курулушу аяктады. Буга чейин балдар дене тарбия сабагында эшикте ойносо, кышында бул сабак өткөрүлбөй деле калчу. Эми жаңы окуу жылында заманбап шарты бар спорттук залда ойноп жатышат. 2 жыл мурда биз баткак жаан кезде ошондо ойночубуз. Баткак болчу андай да биз ойнолчу эмеспиз. Спорт зал курулуп жакшы болду. Суукта эшикте ойночубуз. Азыр биз ушуну кыялданчубуз. Азыр бизге жакшы болду. Жылуу жерде ойнойбуз. Азыр мен 6-класстамын. Буюрса окууну бүткүчөктү. Мен областной турнирге чейин барам деп өзүм үмүттөмүн. Социалдык объекттин пайдубалы 2015 жылы түптөлүп, каражаттын жоктугунан жумуш токтоп калган. Өткөн 2023 жылы капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланып бүткөрүлдү. Спорттук зал жуунучу жай менен салынды. Аябай өзгөрүү болуп атат. Мурунку спорт зал жок менен спорт зал курулгандан кийинчи балдардын баары уже көнүгүп, кичине машыгуулары артып атат да. Буга мугалимдердин да сүйүнүчү артык, окуучулардыкы укмуш мындан артык, ата-энелер дагы сүйүнүүдө. Аталган мектептин эскилиги жетип, авариялык абалда деп табылган. 231 окуучу билим алган мектеп 1972 жылы курулган. Быйыл жаңы мектептин курулушун баштоо мерчемделүүдө 113 миллион сом каржыланат. Республикада бир 30 мектеп тандап, ошо 30 мектептин ичине кирип калганбыз. Мына чукулда эле атайын ушул долбоордун инженерлери келип, мектепти презентация кылып кетишти. 113 миллиондук мектеп презентация кылышты да. Эми ушул мектептин кошумча привязка болот, кошумча 2 этаж мектеп салынат. Аябай жакшы мектеп салынганы калды буюрса. 2023 жылы Теңир тоодо жалпы 75 социалдык объекттин курулушу жүрдү. Мектеп, бала бакчалардан сырткары 5 спорт зал салынып, алардын 3-өө пайдаланууга берилди. Ишке кирген спорттук жайлардын 2-өө Ак Талаада. Быйыл калган объектлердин курулушу уланат. Нороза Абылаев, Нарын жаңылыктары, Ак Тала району.